Кечээ 24 апрель Каракочкор айылындагы Шамши Исмаилов атындагы орто мектебинде Пиза 2025 изилдөөсүнө даярданууда медиа сабаттуулуктун ролу аталышындагы жалпы билим берүү мектептериндеги окуу бөлүмүнүн башчыларынын семинары болуп өттү. Иш-чарага Каракулжа райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Тутуева Алмагүл Мусаевна катышты. Семинардын ачылышында мектеп окуучулары мугалимдерди концерттик программа менен мектеп жамааты улуттук каада салт нарттуулукту сактап, жылуу маанайда тосуп алышты. Иш-чаранын жүрүшүндө класстан тышкаркы иштер уюштурулуп, Көндүбаева Канымбү, Исакова Рабы, Асылбекова Тажикан жана Жакыпова Гүлай ачык сабактарды өткөрүштү. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор, кесиптештер. Биздин мектепке кош келипсиздер. Пиза 2025 изилдөөсүнө даярданууда медиа сабаттуулуктун ролу темасында өткөрүлүп жаткан семинарга дагы бир жолу кош келипсиздер. Бүгүнкү семинарды ачык деп жарыялайм. Мугалими күндөй тийсе жаркырап, окуучусу гүл сыяктуу ачылат демекчи, анда назарыңыздарда Шамши Исмаиловдун окуучулары. Мына бүгүн мектебинде салтанат. Жаш муундарга билим берүү жаатында билим ээси мугалимдер жарсалат. Мугалим, семинарга кош келдиңиз. Салам айтып баштайбыз. Мында биз Исмаилов атындагы ак мектепке да бир жолу кош келдиңиз, кош келдиңиз. Мектебимден мучкай кеп, айтпай кетсек болобу. Атын алып жүрөбүз, Шамши агайдын оболу. Академик Абакер, профессор Шамши агайлар бул уядан учушкан. Булардан кийин көптөгөн эл уулдары чыгышкан. Учугун алып кетишти, билимди алып туш-туштан. Олимпиада спортту борборго чейин барышкан. Тарбия берген ул кызга мугалимим даанышман. Пиза ноодугудагы мезгилдердин талабы бири-биринен калышпай жакшы окуп эмгек кылалы. Замандын болуп талабы Пизага көңүл бөлүнөт. 2014 буйруса билими менен көрүнөт. Илим менен техника өнүккөн ушул заманда күч сынашып жарышып окубасак жаманда. Кел курбулар чынында оболо уча берели, азаматтар көп чыксын, элиме тийген кереги. Жогорку тесттен жакшы пай алышкан эже агалар бюджеттен окуп жатышат, жылына бүтүп канчалар. Мектебимде заң кайган, талыкпай окуп келебиз, акы бетин, менеттин, жиертиден беребиз. Учугун улап, биз дагы билимдин данын себебиз. Дочки каттырат деген сөз бар элимде.
Bilimin bergen Ece Agay. Ыраазыбыз сиздерге. Адам бол деп турмушта алга сүрөйт мугалим. Атын эңден кийинки айтмак эле башка ким? Muğalimder salt eken, jakşını jakşı dep aytkan, al adamdın bark eken. Maktap ketти konoktu, kırgızımdın nark eken. Бүгүнкү келген меймандар, ачык саатты көрүңүз. Сармерден менен Ырбийге шашылбай көңүл бөлүңүз. Таасирленип кайтыңыз, сунушту айтып көбүңүз. Андемесе Эже Агай, сөздөн ишке өтөлү. Даярдыктар кандайын, иш жүзүндө көрөлү. Жакшы окуп калсак мээнетти, жыйынтык келет туш-туштап. Желбиреттин желекти, өнүң өрсүн Кыргызстан. Саламатсыздарбы, урматтуу Шамши Исмаилов атындагы мектебинин мугалимдери, жалпы жамааты, кымбаттуу окуучулар, ошондой эле бүгүнкү ПИЗа 2025 сынагына даярдануудагы медиа сабаттуулуктун ролу аттуу ошол семинардын коноктору, баарыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктаймын. Бүгүн мына сиздер уюштуруп жаткан семинар өз максатына жетип, эң жакшы ийгиликтүү өтсүн деген каалоо тилегимди билдиремин. Ар бириңиздер тажрыйбаңыздарды алмашып, ушул мектепте өтүлүп жаткан семинардан келген коноктор өзүнө бир чоң жетишкендиктерди алып кетет деген тилектемин. Анан мына бүгүн семинардын башталышында Шамши Исмаилов атындагы мектептин окуучулары өтө чоң чыгармачылык менен жакшы концерттик программасын көргөзүп, баарыбыз күбө болдук. Жогорку деңгээлде даярдалган бул. Мен ойлодум, буну биздин Токон агай өзү даярдаган го деп. Рахмат агай, ушул семинарды уюштуруп жаткан сиздин эмгек жааматыңызга, окуучуларыңызга мен терең ыраазычылык билдиремин. Дайыма мектебиңиздерде ушундай ыр күлкү, шаң, ийгиликтер жарала берсин.
жакшы жагынан аты чыга берсин мектебиңиздердин. Анан биздин бул жерге негизги коноктору биздин Каракулжа районундагы окуу бөлүм башчылары келип отурасыздар. Окуу бөлүм башчылары сиздердин эртең алдыңыздарда чоң бир сынак турат, билесиздер, алтын тамга деген. Ар бир мектептин эртең алтын тамга сынагын ар бир мектептен келген окуучулар алсын деген мен жакшы тилекти билдиремин. Баарыңыздардын ишиңиздерге ийгиликтерди каалаймын. Мен дайым айтып келем, сиздер мектептеги эң күчтүү мектептин моторусуздар. Сиздер мектепти кыймылдатасыздар. Кудай буйрса ошо PISA 2025 сынагына дагы балдарды жогорку деңгээлде даярдап, ошондо да бир жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтөсүздөр деген чоң ишеничтемин. Баарыңыздардын ишиңиздерге ийгиликтерди каалайм, ден соолук каалаймын. Бүгүнкү семинарыңыздар өз максатына жетип, ийгиликтүү өтүшүнө тилектешмин. Анан ушул жерде менин коллегаларым келип отурушат. Биздин райондук билим берүү бөлүмүнүн окуу методикалык кабинетинин усулчулары сиздерге дагы ушул семинарды уюштуруп кошо жүргөнүңүздөр үчүн сиздерге да терең ыраазычылык, ишиңиздерде ийгиликтер боло берсин. Чоң рахмат көңүл бөлгөнүңүздөргө. Анда несе кийинки сөздү Каракулжа райондук билим берүү бөлүмүнүн окуу методикалык кабинетинин башчысы Алмамбетова Сурмакан эчкеге берсин. Урматтуу Шамшис Исмаилов мектебинин коллективи, сиздерге чоң ыраазычылык, жакшы семинардын башталышы абдан жакшы мындай бизге маанай тартып атат. Ушул PISA 2025 ушул биздин окуучулардын жетишкендиктерин баалоо максатында өтүп атат. Себеби ошого даярдык максатында да. Ошондуктан окуучуларга мен ушул мектептин окуучуларынын билим сапаты өтө жогору болушун каалайм. Ошого мугалимдердин күчү, эмгеги ошол мындай кайтарымдуу болсун. Бүгүнкү семинардагы ушу өзүнүн максатына жетсин. Мугалимдер PISA боюнча бүгүн көп медиа сабаттуулук боюнча, PISA боюнча көп нерсени көрсөткөн атат. PISA деген бул окуучулардын функционалдык сабаттуулугу жогоруласын деген максатта ушул PISA деген баалоо жылга эл аралык деңгээлде жүрөт. Себеби окуучулар ушул окугандарын турмушта пайдалана билсин, турмушта колдоно билсе, ошондон кийин бардык ушу илим, билим, техника, инженерия, математика, анан искусство жатындагы предметтерден жакшы билсе, анан ошону турмушта колдоно билсе, ошондо окуучулар ушундай сабаттуу, билимдүү, келечекке даяр окуучулар болот деген максатта ушул нерсе эл аралык маанидә өтүп атат. Ошон үчүн силерге ийгилик каалайм. Рахмат эчке. Анан эсе сөз кезегин мектептин директору Кудайбердиев Токтол Карбековичке беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, урматтуу коноктор, урматтуу Каракулжа билим берүү бөлүмү, жалпы жаамат бүгүнкү биздин семинарыбызга куш келипсиздер. Жогоруда эчекелерим айтып өттү. Бүгүнкү күндө PISA боюнча тажрыйба бөлүшүү, тажрыйба алмашуу ушул биздин семинарыбызга өзүңүздөрдүн ачык сабактарга катышып, Сармерденге катышып, тажрыйба аласыздар деп максат кылып турабыз. Буюрса ошол бүгүнкү семинарыбыздын максатына жетсе, биздин жетишкендигибиз болот. Бүгүнкү семинарыбызга куш келипсиздер. Рахмат жан.
Suratçadan. Belgireyle. 3 nöbetleysler mi? Olur mu? Siz yok ol gerek var. Emin bizi bir yerde saat olur. Almaşkılar. Depte bir yerde almaşkılar. Almaşkılar. Emin harap durma. Almaşkılar mı? Emin harap durma. Tura yok. Eğer de tura olsa kanatça. Boğma деген söz de buraya. Kanatça olur. Kanat olsa yok. Ben de bağlar. Büyüttük bağlar. Emin kayrak özlerine götürüyor. Öz yetermezdi. Allah. Bu bir taşıması olacak. Kana geliyor ben bak. Kim var mı durabilir? Zaman. Hocam alırsa. Olmazsa kadına çağırır. Eskiden vardı size taşıdı. Fark kolla. Hiç kimse alıp gitmiyor. An demese balda sizler üy tapşırmanı en son özleştirsizler. Eğer de biraz düşünsüz bolgan yer olsa kiyimini toldurып кетесиz. Makul mu? Biz Klastan çıkartlı okulan çıkarmalarına anime жүргүзүүдө Sayıkmurat Davlatov'un Kumurskan'ın filosofiyası çıkarmasından yüzünde koyuz balдар. Balдар, biz algaç tekst bilen tanışabız. Anda adam bilen Kumurskan'ın жашоосун байланыштырып, салыштырабыз, талдайбыз. Ошол менен эле турмушта Кумурскадай мээнеткеч, эмгекчил, иштерман болгонго үйрөнөбүз, балдар. Эгерде биз текстте маалыматты алсак, окуганды түшүнө алсак деген сөз да бул. Чыгарма боюнча тест иштей алсак, неме аркылуу дагы, слайд аркылуу дагы иштей алсак, топтордо бенин жайырмасын түзө алсак, жашоодо кумурскалардай билимдүүлүктү мындай биргеликте болгонду билсек, анда биздин бүгүнкү сабактын максаты сөзсүз аягына чыгат деген ойлойм. Азыр эмесе эмгек жөнүндө. Эмгек жөнүндө кандай макалдар билесиңер? Текстин маанисин билесиңер? Эмгекке тarbiyalash керек экенин тасарда. Кандай макалдар билесиңер? Биринчи топто макал барбы? Сарыга жорсоң кызара бөртөсүң. Ал эмне май бар? Кандай май? Умар топ калбай. Кандай май? Сарыга жорсоң кызара бөртөсүң деген сөз маанисин түшүнөсүң? Эч ким түшүнбөйбү? Аракет кылсаң. Бул текстте Кумурска, Эдисон жолса, дагы не макалдар билесиңер? Кетмен чаппай маңгайда, чекетерсиз даңтайда. Эгерде кетмен чаппасак эмне болот? Ачыкка калабыз. Жосо бирөөдө азамат. Байлыкты эмгектен издеп, күрөштөн издеп. Маниси? Маниси. Байлыкты мынтип эмгек кылсаң чыгып келет, анан кийин теңдик тосуңдан өзүң күрөшпөсөң чыкпайт да. Болот дейт да. Анын үчүн эмне керек? Кан төгүш керек. Ажар эмне болду эле? Ажар бир күндө. Мен өзүмдүн айылыма барам, мен өзүм мекенimде барам деп мындай. Турпандан качып чыгып, акырып мындай жолдо каршылык ажар. Бирок экинин талаштыбы? Талашты. Ал бөлүп, башына салган ушул экенде отуруп алган жок. Бөлүп макалдар керек экен. Демек, бай болуу жөнүндө соңун айтып кетти. Бардыгыбыз бай болобуз келет. Ким бай болобуз келбейт? Ким бай болобуз келбейт? Бардыгыбыз бай болобуз келет. Бирок бай болуунун жолу кайсы экен? Эки кол экен. Ушул эки кол иштесе анан кийин бизге байлык өзү керек экен. Эгер иштебей бай болом деп жатып алсак, чыкка түкүрүп келбейт. Жок, ачык алат экенбиз. Дене мамлекеттер барбы? Ошолор катарына кошуп калат экенбиз. Жутта иштейбиз, балдар. Жуттарда иштейбиз. Жутта 5 минутта иштөөгө мындай суроонун үстүнө иштесеңер балдар. Дем алуу системасы мындайча ишке ашат. Кеңилжеге барып, кеңилжеден кекиптекке барып, ошо трахеяга барат. Трахеядан бронхолорго барып туруп өпкө алат. Өпкөдөн алвеол баштыкчаларына барып, анын жука кабыкчалары менен канга кычкылтек тарап, биздин денебиз иштейт. Туура дем алуу, туура эмес дем алсак, анда бизге дагы зыян. Туура дем алуу бул мурду менен дем алып, ооз менен чыгарыш керек. Мурду менен дем алсак, жаман жытты, же эгерде чаң менен дем алсак, мурдубуз нымдап, таза кылып, анан өпкөгө жөнөтөбүз. Ооз менен дем алсак,
Иштеге албайт, мындай албайт же ысыта албайт. Жаман жытты деле. Озго өпкө акпарын. Азамат, ушул ойду мен айттым. Ана Медина сен тоңар. Турбай. Демалганда абалар кирип, кычкылтек көмүр, эгерде осуз менен демалсак көмүр кычкылтек кирип, биздин өпкөбүздү мындай жаман кылып коюшу мүмкүн, бирок алфеолдор аларды өзүнө алып, кандардын айланышына жардам берип, Кычкылтекти не кылчат? көмүр кычкылтегин тазартып, кычкылтек кылып чыгат. Кычкылтекти канга берип турат, Азамат. Коргоочулар тобу, силер дем алуу органдарын тартып коргойбуз. Сүрөттөрдү тартып, анан коргоп айтып бересиңер болтурбу? Силер түзүүчүлөр тобу, силер дем алуу системасын түзөсүңөр. Сүрөттөрдү тартасыңар. Мен органдын деген дастасылуу иштей берем. Жылы таман муздак жерди, жолотпойдун индеттерди, чам-чумдарды тосуп турам. Күндүр-түндүр тынбай улам, өткөрбөстөн ооруларды сактап жүрөм адамдарды. Азамат, системаны мына жерге түзө беребиз, алып келебиз. Буларды тосо албай, жылыта албай муздак жерди айрым керексиз кычкылтекти бөлүп чыгам. Мен кекиптек коюмун, менде өтүп табалар, мен керекми баарыңарга сактарлар аяк. Bize bizim gerekçenegіз kanğa bereriz. Biz gerekli sebebi taraftarız deneli. Öpöden bolobuz, abağa nık tolobuz. Biz demal sistemasının prosesin jasap tajriba көргөздүк. Biz dem alganda öpköbüz çoğoyup, kavurgalar kengeyip, jana kavurgalar көтөрүлөт. Kayra demdi çıkarganda bizdin öpköbüz kişiler kavurgalarda kişiler. Biz mына 2 şardı öpkö kıldık. Bul tütükçeler traheya. Bul özü adam. Kavurgalar. Biz dem alganda öpköbüz çoğoyup, kayra dem çıkarganda öpköbüz kişilere dagы ушундай жасадык тажрыйба. En жақсы түшүндүрүү деп ойлойм. Теманы кандай түшүнгөндүгүбүз текшерүү үчүн азыр кичинекей тест иштейбиз. Суроо бересиңби? Токтойсуңбу? Мурду менен дем алуу зарыл дегени, мурду менен дем алса аба мундалып, жана микробдорду же жаман жыттарды, чаңдарды мундап жок кылып, таза абаны өпкөгө киргизет. Ошого врачтар көбүнчө айтат. Мурду менен дем алуу. Дем алуу пайдалуу дейт, Азамат. Эми кайсы токалды суроо бербеген? Суроо бер. Трахея канча сантиметрден турат? Трахея канча сантиметрден турат? Кана алсак? Трахея 15 сантиметрден турат. Азамат, көрдүңөр балдар, биз сабакты эң жакшы билип калыппыз, жакшы. Бүгүнкү сабак баарыбызга эмне кылды? Жактыбы? Мага сурооңор барбы? Биз бардыгы сенишалы маанайыбызды бизге жакындуу маанайыбыз алалар. Ана эмесе баарыбыз биз кандайбыз? Туура жолду тандайбыз. Бири-бирибизди колдойбуз. Маанайыбыз Эң сонун ката кетирүүдөн коркпойбуз. Эң сонун балдар маанайыбыз көтөрүлдү. Ооба. Орундардан орун алабыз. Орундарды алдын эрежени эске алуу менен балдар сабагыбызды баштайбыз. Эмесе сабактын баштаардан алдын биз үй тапшырмаларды текшерип алалы. Биз үй тапшырманы текшерерде чен жалган оюнун ойнойбуз. Үй тапшырмаларыбызды баардыгыбыз караган жок турабыз. Эмесе баштадык. Топ башчылары мен силерге топ баракчаларды таркатканда ошону баалаган жок турат. Ана эмесе мен баштадым, балдар. Чен болот бунусу. Кызыл карточкалар чалынган болот, Эмесе убакыт кетти, карап отурабыз. Окуучунун билим алуу салмагы
жалганды. Баарыбыз көтөрөбүз карточкаларды. Убакыт өткөрүбүз. Азаматсыңар баарыбызга туура болуп турат. Экинчи суроого. 69 тобунда 6 окуучу бар дедиңиз. Чын жалганды көтөрөбүз кана, бардыгыбыз. Бардыгыбыз Умар Улук мырза карточкабызды көтөрөбүз. Азаматсыңар. Демек, жалган экен, экранга жакшылап көрүнүп турат, Мынакей, экранда эмнелерди көрүп турасыңар? Тегеректер, айланада көрүп турабыз. Сүрөттөр ким айтты? Тегерек формадагы буюмдар көрүп турат. Тегерек формадагы буюмдарды көрүп турабыз. Демек, бүгүн биз эмне жөнүндө сабак өтөп экенбиз? Тегерек жана айлана. Тегерек жана айлана дейт. Азаматсыңар. Эмесе темабызды баштайлы. Сабагыбыздын темасын тетрадка жазабыз. Мен да доскага жазып коюш. Бардыгыбыз жазабыз. Теманы жазабыз. Тегерек жана айлана. Илимбек эчкини көп чөпкөн аркандап койду. Эчки күн бою аркан жеткен жерлерин оттоп бүттү. Ал жер тегерек формага ээ болуп калды. Ал эми эчки тегеренген жол тегеректин чийиги айлана деп аталат. Аркан байланган казык тегеректин борбору болуп эсептелинет. Ошол эле чеги айлананын да борбору. Эчки байланган аркан айлананын радиусуна туура келет. Айлананын радиусу тегеректин да радиусу. Демек балдар, видеону көрдүк. Демек Илимбек эчки арканды андада эмне болду? Кайсы фигура пайда болду? Тегерек жана айлана. Демек чөптү жеп болгондон кийин тегеренген жери ал эмне болот экен? Айлана. Тегерек болду. А ошол жипинемде тегеренген жери айлана болду. Эми балдар, мына бүгүн биздин айланага аныктамабыз, мына тегерек болгон азыр эчки айланбады жип менен, ошол тегерек баскан жери мына айлана болот экен, тегеректи чектеп турган бөлүгү эмне болот экен? Тегерек. Айлана болот экен, айлана. Ал эми тегерек болуш үчүн эмне болду жана биз? Кандай түскө боелду? Демек ал жерде көлөм мындай аянтка ээ экен да, кандайдыр бир жерлерди жеп болду. Демек балдар, биз айлана деп эмнени айтат экенбиз, борбор деп аталган кандайдыр бир чектиктен, бирдей алыстыкта жайгашкан тегиздикти чектеп турган бөлүгү биз эмне экен? Айлана деп атат экенбиз. Ал эми ошо айлана менен чектелген тегиздиктин бөлүгү тегерек деп айтылат экен. Biz ile temada kaytalayız. Demek sastavında nemesi жарылғыштар кездесу бойынша кислоталар қаншаға бөлінді? Қандай olur? Органикалық болады. Составында қышқылтегі барына қарап қаншаға бөлінді? Қандай? Қышқылтексіз болады. Ана суда ерүүсү боюнча канчага бөлүндү? Ал эми составында сутектин санына карап кандай болуп бөлүндү? 3 бөлүндү. Кандай нелер бөлдү? Бир негиздүү. Демек индикатор деген эмне? Чөйрөнүн эмне кылып экен? Özgördü bir zaten çöyrünü, negizli çöyrünü, kıçkıl çöyrünü, jana şelostu çöyrünü, ne bu işken özgördü çöyri çöyrü o setenetkene. Demek biz adı jasap tüslerin özgörüşünü gördük ha, televizyonda da gördük. Demek bugün kötü turgan temazında uşul kislatalar jönündө düşünüp aldık ha. Kislatalar su teknik atomlarından neden durarken kislata kalıplardan durarken. Kükürt kislotasının formulası H2SO4, al SO4, al 2 valent olur. Negizli, anlaşma. 2 negizli jana çıkındaki kislota. Tura oldu, çok kanattan var. Sizler kimge ödesiniz altın soğuk? Platinaga verip koyma.
Туз кислотасын туз кислотасы ашқылар, анын валенттүүлүгү 1, ал кычкылтек Кычкылтектүү же кычкылтексиз? Кычкылтексиз. Платинасы дегенге сурабыз керек, ал ушуга окшойсуңар, а? Кислота деп эмнени айтабыз? Аныктамасын сурады. Сабина. Эң сен деле кайгалап койчу, айдан бери кислота дегенди айтасыз. Сутек атомдорунан турган жана кислотан калдыктарынан болгон татаал заттарды кислоталар. Солуктап коём дейсиз, жок, акылай солуктап коём. Сутектин атомунан жана кислота калдыктарынан турган татаал заттарды кислоталар. Окуу бөлүм башчылары, дагы бир жолу биздин мектепке кош келипсиздер. Чындыгында мен аябай катты толкунданып турам. Биздин завуштарды көрүп алыпчы. Бир туугандарын көргөндөй болуп келсе. Анан не дейм, сиздерге кепилериңиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Анан биз ошо неме боюнча, буклет боюнча жаздым эле усулдук кеңештепчи. Анан сиздер менен чогуу талкуу кылгым келди да. Биз себеден усулдук кеңеште мисалы үчүн сабактын максаттарын койгондо бизде башталгыч класстарда башка мнение чыгат, цирк кафедрасында башка чыгат, эми ар кимисинде ар кандай ой чыгат да, анан топтолуп келип туруп бир немеге чечимге келебиз дагы, ошол максатты пайдаланып көрөбүз да. Ошол сыяктуу болуп сиздер менен дагы мен азыр ошо усулдук кеңеште жаздым. 3 тема койдук эле. Биринчиси пиза боюнча, экинчиси медиа сабаттуулук боюнча, анан үчүнчүсү ошо электронный школа боюнча деп биздин Талай агайыбыз, инспекторубуз Дамира ошону да коюп көр дедиле. Ошол боюнча дагы биз аракет кылып иштеп көрдүк. Чындыгында ошол маселени дагы бир аз болсо дагы, учкай болсо дагы ортого коюп ошону чечип көрсөк дедим да. Аябай ар бир мектепке керек экен да бул медиа дегенчи. Медиа сабаттуулук дегенди эл мектептерге баарыбыз эле билсек керек, а? Медиа деген бул өзү негизи ортомчу дегенди билдирет экен да. Соц тармактарда биздин иш аракетибиз азыр көбүнчө соц тармактарга тарап атпайбы? Анан өзүбүздүн мектебибиздин жакшы жактарын ошо соц тармактарга жүктөп койсок, ал жерде көптөгөн өзүбүздүн мисалы ата-энелер, бизден окуп бүтүп кеткен чыган инсандар ошолор көрсө, биздин мектепте ушундай жаңылык болуп атпайбы деген мааниде. Жана электрондук школада биринчи киргенде эле сайт биринчи жакшы иштеди да. Андан кийин бир жума убакыттын аралыгында, ушу 7 күндүн аралыгында нагрузка көп болду. Анан ошол обработка жасай албай калышты. Анан одан кечирим сурагандан кийин айтты, калсердич. Бул жерде эч өзгөчөлүк жок. Эң негизгиси татаал нерсе жок да. Биринчи билим берүүнүн баштапкы деле ушул фундаменти деле башталгыч класс ошондой ISO болуп турат. Ошол жерде базаны чыңдап алсаңыздар, эч нерсе кыйналбайсыз. Ошол жерде мугалим да көчөт, ошол жерде предметтер да көчөт. Предмет байлайбызбы мугалимге. Ошол нерсени туура эмес кылып алабыз да. Ошол нерсе ал жакта туура эмес болсо, ошондой маселелер жаралат. Анан өткөндөн кийин теманы кошкондо оңой эле комментарий жазган ол элементарный нерселер да. Негизи ошо диссонанс оңой эле расписаниени түзгөн оңой. Барыңар учкан кызыңар даярдыңар? Жок. Кымбаттуу кесиптештер, чындап эле биз мына пиза боюнча сөз сүйлөгөндө биз мамлекеттик стандарт, билим берүү стандартын сөзсүз жүрөт экен. Мына стандарт мындан мурдагысы качан кабыл деле ким айтып коет? 2018 жылы. Анан ар бир 10 жылда жаңыланып турат экен да. Заман өзгөргөндө бул да өзгөрүп турат экен да. Эми ушул мамлекеттик стандарт деген эмне? Ким айтып коет? Мен ачпай айттым. Ким кандай түшүнөт? Билим берүүнүн мамлекеттик стандарты. Жалпы билим берүүнүн атайын бир стандартка салууда, билим берүү тармагын атайын бир стандартка салуу жалпы стандарты деп. Анын менен предметтик болуп да бөлүнүп кетет да.
негизги үч бардык атуулдарынан милдеттүү түрдө камсыздоочу билим берүү минималдуу алгачкы түпкү деңгээл болуш керек экен да, минималдуу деңгээл, түшүнөсүңөр да. Демек, мына стандартта коом тарабынан ар бир атуу кепилдене турган билимдүүлүктүн мамлекеттик нормасы. Билим берүүнүн мамлекеттик стандарты билимдүүлүктүн деңгээлин аныктайт. Муну силер жакшы билип алышыңар керек. Эми билим деңгээли адамдын турмуш практикасында активдүү ойлоно билиштиги жана ишмердүүлүк жөндөмү татаал проблемалык ситуацияларда эмнеге жөндөмдүү экендигин анықтайт. Ал эми Кубатаева Азиза окуучулары менен биргеликте математикалык Сармерден оюн зоо кечесин уюштуруп, келген конокторго ыр күлкү тартуулашты. Сармерден оюну жогорку деңгээлде өткөрүлүп, мугалимдердин маанайын көтөрүп, окуучулар өз таланттарын көргөзүштү. Каракулжа райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Алмагүл Мусаевна мугалимдерге чыгармачылык, ийгилик каалап, окуучулардын алтын тамга, алтын сертификат жана жалпы республикалык тестүүлөөдөн жогорку упайларга ээ болушун каалап, ийгиликтерди багынткан уул кыздардан болушун баса белгиледи. Иш-чаранын акырында мектеп директору Кудайбердиев Токтогул, окуу бөлүмүнүн башчысы Рамазанова Дамира, Каракулжа райондук билим берүү бөлүмүнүн ыраазычылык баракчасы менен сыйланышса, мыкты ачык сабак өткөргөн мугалимдерге Каракулжа райондук билим берүү бөлүмүнүн ардак грамоталары тапшырылды. Kara Gülü, Şaki, Boyunluğuna Kızlaray, Kadırdı Ömür Barşak'ta Boyunluğuna Kızlaray'dı. Toktoluğuna hazırlağanday, oyun soğuk keçesi olgun, matematika Sarmer'den de geziye geleceğitti. Турайда сіңірге баға. Егер болсам қалыз, жашауды да тұрмышта, жетішпей қалған жақтары тартышпастан жоғыла демекші, тараза ташып тақауған қалыстарды олың, ұлы деген сахнамызға шақырып алсақ. Қалыстармен қарсына келсек, Мұсылдық қанасының басшысы Алмамбетова Сурмақан ежеге. Үсілді Жақынбаева Сатқан ежеге. Соғыстардың секция жетекшісі Аширбекова Элиза ежеге. Ай нұрын чәчектеріме алтындан тұмар таққандай, күн нұрын чәчектеріме күміштен
Sarmerden oyunu sopsonun жалындуу отту жаккандай акса май апалардан ак калпактуу аталардан калган Sarmerden oyunубузду ачык деп жарыялайбыз. Жол берип, сакалдууга жол берип, учурашып жол берип, улууларга жол берип, бабадан калган салтыбыз бар бололу жалпыбыз. Арбаңыздар, урматтуу учуучулар, канаты жайган кыргыз калкым. Жашообузга шак берген кыз жигиттен Sarmerden башталды мына калайык, калыздар сындап баа берген. Арбала булбул үнгөн, гүл кайырдай көкөнгөн, ажарлы кыздар албетте күлүмсүрөп, күмүш жүздүү, назлуу кыздар амансыздар? Аманбыз. Сөйлөтүп бийик саны бар, сактап жүргөн сыры бар, уютулган тилинде укулуктуу үнү бар. Ак калпагы башында арбын санат түрү бар. Жигердүү жигиттер. Амансыздарбы? Аманбыз. Келгеле сонун салтанат, керемет бүгүн чаркара, намысты колдон алдырбай, кыз жигит айтышын башташлар. Кыргыз натын баштайбыз, кыз оюнду баштайбыз, акындардын айтышын ак бейилден угал эркебала. Кимиси сөздөн чалынат, агада көңүл бөлөлү. Чуу дегенде элеми айтыштан баштасак, кандай дейсиң эркебала? Анда эмес эрке кыз айтышты чегим менен айланага берсек. Uğalakta
айтышуудан басылды. Кимдин сыры ачылды, ким жеңди, мындай бир кезек бергенде эми кезекти эркебиз жалмаштара берсек. Ачылы элек сандыкта, бучылы элек кундуз. Чечендикти билгизген, тилге жан киргизген. Анда эмесе кезекти жаңылмачка берсе берели. Кыздар өз баштап берсек. Туура айтасың эрке кыз. Жаңылмач айтылат биздин элде кайталоо кыйын болот, аны кереди. Анда эмесе кыздар силер баштап берсеңер. Баштасаң эмесе баштап берели, кыздар. Чиме чиген чиновай, чене жүзген чанывай. Чиме чиген чиновай, чене жүзген чанывай. Чиновай чене чечмелесе, чанывай чене чечмелемек. Чиновай чене чечмелесе, чанывай чене чечмелемек. Чиме чиген чиновай, чене жүзген чанывай, чиновай чене чечмелесе, чанывай чене чечмелемек. Чиновай чене чечмелесе, чанывай чене чечмелемек. Sevgili jigitler, жооптор. Кане десе жигиттер жооптор барбы? Чиме чиген чыныбай, чене чечкен чаныбай. Чыныбай чиме чимелесе, чаныбай чиме чимелемек. Чаныбай чиме чимелесе, чыныбай чене чечмелемек. Эмесе жигиттер бирек сөзүңөрдөн ката болуп калды окшойт. Эми кезекти кийинки жаңылмачка берсек. Мен айтып көрөйүнчү. Келгиле, дагы да жооп бар экен. Чиме чиген чыныбай, чене чечкен чаныбай. Чыныбай чене чечмелесе, чыныбай чене чечмелек беле. Мелек, чиме чиген, жок, чыныбай чиме чимелесе, чаныбай чене чечмелек. Чечмелемек. Кичине адашасыз. Biraz жайыраак кайталап берсең, кайрадан башталып. Жайыраак кайталап Чиме берсең. чиген чыныбай, чене жүзген чаныбай. Чыныбай чене чечмелесе, чаныбай чене чечмелемек. Чыныбай чене чечмелесе, чаныбай чене чечмелемек. Чиме чиген чыныбай, чене чечкен чаныбай. Чыныбай чиме чимелесе, чаныбай чиме чимелемек. Чыныбай чиме чимелесе, чаныбай чене чечмелемек. Бирек сөзүнөн ката кетти окшойт. Эми жигиттер кийинки жаңылмачка көңүлүңөрдү бөлсөк. Тик бурчтуу, үч бурчтук, тик бурчуна тик бурчтук, тиреп турат үч бурчтук, тиребесе үч бурчтук, тиребейт тик бурчтук. Тик бурчтуу үч бурчтук, тик бурчуна тик бурчтук, тиреп турат үч бурчтук, тиребесе үч бурчтук, тиремек тик бурчтук. Келгиле жигиттер, жооп айталар. Шерзат өзүң айтып кой, жооп. Тик бурчтуу, үч бурчтук. Тик бурчунда тик бурчтук, тиреп турат үч бурчтук. Тиребесе үч бурчтук, тирелмекпи тик бурчтук. Тура. Үчүнчү чалмасыңарды боло. Аныкталып такталбаган теорема бар. Такталып аныкталбаган аксиома бар. Такталып аныкталбаган теорема бар. Аныкталып такталбаган аксиома бар. Кичине жайыраак айтып койсоңор. Аныкталып такталбаган теорема бар. Такталып аныкталбаган аксиома бар. Такталып аныкталбаган теорема бар. Аныкталып такталбаган аксиома бар. Келгиле жигиттер, аракет көрөлү. Аныкталып такталбаган теорема бар. Такталбай аныкталган аксиома бар. Такталып аныкталбаган теорема бар. Такталбай аныкталган аксиома бар. Жооп кандай болду? Жооп туура. Жигиттер сиздердин жаңылмачыңарга кезек берсек. Келгиле жигиттер, кыздарга жаңылмачтар. Мен баштап берсем. Апал сизди 4 бурчтук, үпөр сизди 3 бурчтук. Апал сизди 3 бурчтук, үпөр сизди 4 бурчтук. Детерлери алмашып, экөө сизди көп бурчтук. Апал сизди 3 бурчтук, үпөр сизди 4 бурчтук. Детерлери алмашып, экөө сизди көп бурчтук. Кандай эмесе турайда өзү. Мен кытылап көргөнгө аракет кылайын. Апал сизди 3 бурчтук, үпөр сизди 4 бурчтук. Апал сымак 3 бурчтук, үпөр сымак 4 бурчтук. Дептерлери алмашып, экөө сизди көп бурчтук. Бирек сөз ката болуп калды. Жооп бар экен. Апал сизди 4 бурчтук, үпөр сизди 3 бурчтук. Апал сымак 3 бурчтук, үпөр сымак 4 бурчтук. Дептерлери алмашып, экөө сизди көп бурчтук. Сен дагы башла. Жооп. Сиздер аракет көрүштү, эми кийинки жаңылмачыңарды. Келгиле жигиттер, кийинки жаңылмачта. Kesildi, kesildiden kesildi. Kesilgen, kesildi, kesildi. Kesilişken, kesildi, kesildi. Kay kesildilerden kesildi. Kesildi, 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 kesilgen, kesildi. Kesilgen... Başla.
Kesildi, kesilgen, kesildi, kesilgen, kesildi, kesilgen, kesildi, kesildi, kesilişken, kesilgen, kesildi, kay kesildilerden kesildi. Hayır, Kalemesizler çoğunlar var. Hareket kılıp görgüler. Anda mesela bir kaytalap koyun. Kesildi, kesildiden kesildi. Kesken kesildi, kesildiden kesildi. Kesilişken kesildi, kesildiden kesildi. Kesilgen kesildi, kay kesildinden kesildi. Ayağımda kata geçip kaldı. Biraz kata geçip kaldı. Daha hareket kılıp görgüler vardı. Yerge bana dengi canlımışlar. Üçüncü canlımışlıklar. Sen iştegen köndügün masalaga tengele, kalgandары теңдеме. Мен iştegen köndügün теңи болса теңдеме. Kalgandары маселе, алмаштырса аларды адашпайсыздар. Sen iştegen köndügün masalaga tengele, kalgandары теңдеме. Мен iştegen köndügün теңи болса теңдеме. Kalgandары маселе, алмаштырса аларды адашпайсыздар. Sen jayakka Sen iştegen köndügün masalaga tengele, kalgandары tеңдеме. Men iştegen köndügün tеңи болса теңдеме. Kalgandары маселе, алмаштырсак аларды адашпайсыздар эле. Белгилейлер, hareket kılıp görgüler. Sen iştegen könügü masalaga tengele, kalgandары tеңдеме. Men iştegen könügü tеңи болсо теңдеме. Kalgandары маселе, алмаштырсак аларды адашпайсыздар эле. Тура, жооп тура. Hayır, sama жооп тура. Серке балам, жаңылмаштарга убактылуу чекти коюп туралы да кийинки кезекти кыргыздын обондуурларына берсек. Күлүк десең, ок жетпес аттарда бизде. Шайыр десең, өнөрбүздө бизде демекчи. Эркек жигиттер өзүбүз баштап берели. Жигиттер. Sizler şarkıları Acırayı genişler Bizi solu kızaray Kimdir kızı denizge Kırca beni kızaray Ay ay kızaray kızaray Ulaşmasın denizin Silemeden başka O uçuğu kızaray Hanekiler uzaklar Çebebeker kızaray Kolok kese damalı Belek beker kızaray Ay ay kızaray kızaray Dolaşırsın denizin Silemeden başka O uçuğu kızaray Kızlar, balların jigitlerin arasında kanlaşıp aytады экенсиңер. Эмиерге балам, силер кыздар айда бырдасаңар, биздин ажарына айтынөгөн, күлбөк жүзүнө бүмтүнөгөн сулуу кыздарыбыз агатайым ыры тартуулап беришsin.
Адамдар атын үйреніп, мақалды түшірсін деп, нақыл сөз менен нұсқанын төркүнү бирге ийсин деп, анда сөз кезегин мақал катарга берсек эркебиз. Жакшы киши ачык сүйлөйт, сөз кадырын казып сүйлөйт. Жаман киши саса сүйлөйт, өзгөлөрү да басып сүйлөйт. Кыргыз эли өзгө элдерден сөз баккандыгы, чечендиги менен айырбаланган. Анда эмесе кезекти мақал лакаптарга берсе берелерге балам. Кыздар өзүбүз баштап берсек. Биринчи макалды мен баштап берейин. Жыгач кессең узун кес, кыскартыш оңой. Темир кессең кыска кес, узартыш оңой. Келгиле жигиттер. Учур үссөң узун үс, учун түйүш оңой. Көйнөк кыссаң кенен быч, кыскартыш оңой. Жоор семирсе баш бербейт, жаман сүйлөсө сөз бербейт. Жоргону баркын, мингени билесиң. Балдарды баркын, 11-ди бүткөндө билесиң. Жигит өзү менсинет, жигитти ким теңсинет? Кыздар, жигитте бир сыр, 7 кыр бар. Адамды акылынан, даракты жалбыранан байкалган. Адамга чычалак жарашпайт, атка жаталак жарашпайт. Акылсыз бала уйкучу, санасы жок, күлкүчү. Жакшы кыз билимди самайт, жаман кыз кийимди самайт дейт. Акыл деген алтын тажы, ар бир башка жарашпайт. Адам көңүлү көз, көңүлү эки ооз сөз. Аргымак аттын куйругу, бирде жипек, бирде кыл. Эр жигиттин белгиси, бирде мырза, бирде кул. Ары эви менен, ийне жиби менен, кыз кылыгы менен, кымыз сыйлыгы менен. Абыра-сабыра сөз көрдү, атаны сүйбөсүн, мал орду. Жакшы кыз үйдүн жайсаны, жаман кыз үйдүн шайтаны. Атадан үлгү албаса коркок болот. Кыз энеден үлгү албаса чоркоок болот. Бирин окугулагы өнөр турмуш чырагы дейт. Бирин тозмон кудук, билме экши тудук. Макал кайдан чыкмак, ой болбосо, кийиз кайдан чыкмак, кой болбосо. Адамдын адам билет сымбатын, кээ бири кайдан билсин адамдын арзан менен кымбатын. Жоргодон жорго чыкса, 4 аягы тыбырайт. Чеченден чечен чыкса, оозу мурду кыбырайт. Tuzdan жаман нерсе жок, майга эрибей, сууга эри. Кыздан жаман нерсе жок, өзгө эрибей, жатка эри. Билим албаган жаш, там түбүндөгү таш. Билим көптүк кылбайт, өнөр азык кылбайт. Гауһарчыда сайда, тааныбасың эмне пайда? Гауһарлы болуча, өнөр. Элге балам, макал каптарды токтото туралы да таушмактарга берсек кезекте. Ол эрке кыз макал каптарды токтотолго. Анда эмесе таушмакты балдар өзүңөр баштап берсиңер. Ол эрке кыз биз өзүбүз баштап берели. Анда эмесе ак тилек өзүң таушмакка. Мен баштап берейин. Жакшы болуп калат. Улам жүрүп ар жактан, узун жолду кыскарткан, тике жүрүп туш жактан, айланбастан түз кайтат, чоңу борборду бойлойт, экөөсүнө теңмин деп ойлойт. Кичинеси кыска чуркап ойнойт, ары бери каттаганын койбойт. Аны эмесе кыздар таппасаңар сыйпалап калалар. Аракет кылып. Жол мен айтып койсом. Муну кантип билбей калалы? Хорда менен диаметрда. Жооп туура. Кыздар таушмаңарда сага балдар тапканга аракет кылалы. Балдар тыңдап отургула. Негизи болот көп бурчтук, граммы болот 3 бурчтук. Атын айтыч токтобой бул жерде турган эл уксун. Жигиттер, башынан кайтып кетсин. Негизи болот көп бурчтук, граммы болот 3 бурчтук. Атын айтыч токтобой бул жерде турган эл уксун. Жигиттер, жооп ойлонолу. Жооп барбы жигиттер? Негиздери көп бурчтук, 4 бурчтукта боло алат, 3 бурчтукта боло алат, грамдары 3 бурчтук, бул пирамида.
Жооп туура. Чуңкур эмес, дөң эмес, түсү бирдей өң эмес. Тар көйү кең тар эмес, эч нерсеге зар эмес. Көпчүлүк анда жатышат, батпаган үйдө калышат. Эгер аны таппасаң, ичин жаман атышат. Келгилер аракет көргүлөчү. Калышпак, жадырманы. Жообу тегиздик. Туура. Жооп туура. Келгилер калышпак айтса. Бир ат бар ойноктогон, тайыбайт жорголосо тайгак жолдон. 3 жигит баштап турат араң зорго, 5 жигит түшүп турат терең ойго. Кана балдар тапкачы? Келгилер. Дагы бир кайталады кез, Бир ат бар ойноктогон, тайыбайт тайгак жолдо жорголосо. 3 жигит баштап турат араң зорго, 5 жигит түшүп турат терең ойго. Таппасаңа сыйпалып калгыла. Келгилер, жете жооп барбы? Эмесе жигиттер жообу барбы? Ойноктогон атың болгого окшойт, э? 3 атың болсо бул 3, Ан 2 ойлонуп жүргөн болсо, чыпалак менен манжа ошондо 5 манжа деген жоопко токтолуп атабыз. Калем, манжа, кагаз болчу. Жакындаштык. Жоолор бир аз эмес укмада окшойт жигиттер, кийинки табышмакка кезек берсек. Өзү узун эч жерге батпайт. Ийилмек болсо ага жакпайт. Ниетин түз деп өзүн мактайт. Издегендер баш аягын таппайт. Ким аны тезинен тапса, билимдүү экенин актайт. Келгилер, билимдүү экен. Суроо түшүнүктүү болдуңуздар. Дагы бир жолу кайталап бербесиңер. Өзү узун эч жерге батпайт. Ийрилик болсо ага жакпайт. Ниетин түз деп өзүн мактайт. Издегендер баш аягын таппайт. Ким аны тезинен тапса, билимдүү экенин актайт. Бунун жолу түз сызык да, ушуну кантип билбей калайын? Тупа туура эмес да. Туура. Анда мен табышмагымды угуп тургула. Чокудан тике түшүп тур, негизи аны күтүп тур. Тикесинен туруп ал жерде баштаган ишин бүтүп тур. Келгилер. Балдар жооп барбы? Жооп барбы жигиттер? Негизи тегиздик, меридиана тик түшкөндө, бийиктик болот. Жооп. Жооп. Жооп туура. Жооп туура. Адамсы табышмактарда жыйынтыктай берген кыз. Анда эмесе акыйнеке кезегин берсек. Анда эмесе акыйнекчи кыздардын күлкүсүн уксам кубанам. Аба ыйлаган жигиттер ай, ашкан чечен кыздардан. Артпасын сенин обараң демекчи. Кийинки кезекти тамашалуу ырсаттар акыйнеке берели. Кыздар өзүбүз баштап берсек. Акыя, 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 акыя. Таралыктын баарысы бизден эле таралат. Оз ачылган сендейге сонун баары кыялат. Акыя, 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 акыя. Суу куйса мейли, куялсын. Куялбаса куялсын. Bir karasam tompoksun, toyu alan torpoksun. Akıya, 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 akıya. Meni bolsa suhtanıp, tegerenet bağırısı, seni olsa aydışa, cumurtkanı sarısı. Akıya, 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 akıya. Planetlar bağırısı, menden ülke alışan. Sula aktarman aylan, senden gitmeye kalışan. Akıya, 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 akıya. Akıya, 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 akıya. Meni natım uçmuştu, karnım tıram uçmuştu. Neyizim olsa talpayıp, başım usu çulçuk. Akıya, 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 akıya. Bolsa da başım çulçuk, vurasın bana bulduk. Biriktirmezsen başım bol kalasın muyduk. Akıya, akıya,
çıkırın. Cürösün dayıp ıyılın. Toğun albay bizge okşop, jatasın yerde jığılın. Akıya, 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 akıya. Çırdaş kandı koyolu, ıymandı atka konolu, cumuray jurtka tanılıp, ıntımakta bololu. Akıya, 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 akıya. Tuğraytasın beş burçtuk, ıntımaka keleli, iğri oturup tüs çeçip, kömök döşüp jürölü. Akıya, 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 akıya. Aman mene su okşop, yaşamalıyız gerek biz, figuralar türlörün, ülör demek biz. Akıya, 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 akıya. Andemese erke bala sarmerdendinde ayağı gelip jetti, жыйынтыктап кетсек. Эркек жыйынтыктоо сөздү калыстарга берели. Жыйынтыктап калыс баасын беришсин. Анда сөз кезегин урматтуу калыстар тобу сиздерге берсек. Урматтуу sarmerdенди ушурган окуучулар, ошол айтылгандыр, жакшы жардамсыңар. Андан мына телевиденияден телесин аткан болот го. Ошондон кийин калышкан жоксуңардар. Айрыкча алып баруучу мына окуучубуз менен эркегибиз менен эрке бала аябай жакшы алып барышты. Таланттарга талант кошула берсин баардыгыңарга. Жөндөмдүү таланттуу болуңуздар. Анан бирин койсоң бири жакшыртайт, бирин койсоң бири жакшы кийлет дегендей. Ошол биз балык атканда үчөөбүздүн тең бирдей чыгып калды да. Мисалы, мына биринчисинде акындардын айтышы дегенде экөөңөргө теңбиз. 5 деген баа коюпбуз да, үчөөбүз. Андан кийин жалгыз айтканда, кээ бир жерде буларга бир-эки эме начар айтып калды, силер дагы ушундай болду да, ошон үчүн тең болуп экөөңөргө тең, эки командага тең 4 көрүнүз. Чогултуп сүйлөшкөнүбүздө ушундай болду да. Андан кийин ырсынакта кыздарга 5, балдарга 4,5. Андан кийин макалакка айтканда 2 топко тең 5-5. Таушунакта балдарга 4,5, кыздарга 5 койду. Анеме акинеге айтканда балдардан мындай жамылуу айтышты, ошон үчүн балдарга 5, кыздарга 4,5. Анеме бийгенде дагы балдар анык мындай кыргыздын бийин бийлешти да,
да, ошон үчүн балдарга 5, кыздарга 4,5 миң. Артын салыштырып келгенде 33 спортчу калды да. Туктайбыз. Абдан жакшы, ушундай дайым ушундай болуп берди. Сөзгө көбөтөлөйүн. Андан эсен бүгүнкү семинарыбыздын жыйынтыгын Алмагүл Мусаевна эчегеге берели, райондук билим берүү башчысы сөз кезегин берип, сөзүн семинарыбызды жыйынтык болсо. Урматтуу бүгүнкү семинардын катышуучулары, мына бүгүн биз мектеп окуучуларынын Сармерден күбө болдук. Мен абдан кубандым. Биздин Каракожа жергесинде, анын ичинде Шамши Исмаил мектебинде ушундай таланттуу балдар кыздар өсүп атканына абдан сүйүндүм. Балдар талантыңар өркүндөй берсин. Келечекте чыган уул кыздардан болгула. Мына бүгүн жогорку деңгээлде Сармерден бизге көрсөтүп бердиңер. Ушунчалык ырларды жакшыртаган, бийни катыра бийлеген биздин жигиттерибиз бар экен. Мага силердин бүгүнкү койгон сармердериңер аябай жакты. Азаматсыңар, дайыма акыл эстүү болуп, сабакты жакшы окуп, кыздын керегине жараган уул кыздардан болбосо өркүн. Силерге мен окууларыңарга ийгилик каалайм. Семинардын катышуучулары, эртелендери биз Шамши Исмаил мектебинин жалпы жааматынын сабактарына катышып атабыз, өткөргөн иш-чараларын көрүп атабыз. Баардыгы жакшы деңгээлде уюштурулган. Анан азыр эми мен ойлойм, окуу бөлүм башчыларынын ортосунда эң сонун бир тажрыйба алмашуу болду деп. Азыр биз жыйынтыктап жаттык. Ушул мектептин эмгек жааматына ыраазычылык айткым келет. Себеби мындай иш-чараны өткөрүү үчүн эң чоң күч эмгек талап кылынат. Өзүнөн өзү да оңой эле болуп калбайт. Мен ушул мектептин директору Токон агай менен биргеликте жалпы эмгек жааматы сиздерге терең ыраазычылык билдирүү менен рахмат айтамын. Бул эмес, буга чейин да сиздерде иш-чара өткөн, китеп Олимпиада өткөн, Олимпиада өткөрүлгөн, анда да аябай жакшы деңгээлде уюштургансыздар. Сиздерге терең ыраазычылык, чоң рахмат. Ишиңиздерде ийгилик болсун. Дайыма элдин кызматында жашнакай болуп, ден соолукта болуп, эч качан оорубай жүрө бериңиздер. Мектебиңерге биз дайыма жакшылыктарды алып келели. Анан ушул бүгүнкү семинарды уюштурган ушул мектептин мугалимдер жааматына, мектеп жааматына биздин райондук билим берүү бөлүмүнүн атынан ыраазычылык каттар бар. Ошону тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Грамота ПИЗа 2025 изилдөөсүнө даярданууда медиа сабактуулуктун ролу аттуу окуу бөлүм башчылары семинарында мыкты сабак өткөндүгү үчүн Шамши Исмаилов атындагы орто мектептин химия мугалими Асылбекова Тажика сыйланат. Ушундай эле ардак грамота менен Шамши Исмаилов атындагы орто мектептин математика мугалими Жакыпова Гүлай сыйланат. Ушундай эле ардак грамота менен кыргыз тили жана адабияты мугалими Көрдүбаева Канымбек эжеге Исмаил атындагы орто мектептин башкалгыч класснын мугалими Исакова Рабы. Абдан чоң күч ушул окуу бөлүмүнүн башчысы Рамазанова Дамира эжекеде болсо керек деп ойлойм. Ушу Дамира эжеке уюштуруп, бир айдан бери чуркап ушул окуу бөлүм башчыларынын семинарын уюштурду. Ушул Дамира эжекени дагы ардак грамота менен Рамазанова Дамира эжеке дагы сыйланат. Алтынышева Зубарчат эжеке уюштуручу организатор.
Ушундайларда грамота менен Шамс Исмаил атындагы орто мектептин математика мугалими Сармерден ушундай жерге уштурганбы? Кубатаева Азиза эжеке. Окуу бөлүм башчылары семинар дегенден эч качан качпаңыздар. Мына семинар көрүп, ушул мектеп мына окуу залдарын, класстарды, кабинеттерди ал эмес ушул актовый залында баардыгын жакшыраак иреттеп, таза кылып үйгө киши келет десе, эшигинен ичине чейин тазалайсың го. Сонун ушинтип алыштыр. Ошон үчүн ушул семинарды абдан жогорку деңгээлде уюштургандыгы үчүн Шамс Исмаил атындагы орто мектебинин педжаматына ыраазычылык баракча менен сыйланат. Алган грамоталарыңыздар кут болсун. Дагы чоң рахмат. Бул жерде мектеп администрациясы өзү дагы таланттуу мугалимдер экен да, директору баш болуп. Сиздерге баарыңызга чоң рахмат. Рахмат, урматтуу биздин Кара-Кожа райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Арман Мусаев эжеке баш болгон, метод бирикменин жетекчиси Алмамбетов Султан эжеке, Салтанат эжеке, Дегенер Насип эжеке, анан жалпы окуу бөлүмүнүн башчылары куш келипсиздер. Биздин болгон дарыметти көрдүңүздөр, сиздер үчүн арналган. Албетте сиздердин ишиңиздерге да ийгилик, өзүңүздөргө бекем ден соолук, ар дайым тажрыйба алмашып, кызматташтыкта болуп жүрө берели. Куш келипсиздер. Рахмат чоң. Мен Шамс Исмаил атындагы орто мектепте тарых мугалимимин, Аттокулова Шарипа Жүжүн. Ушул музей 1979 жылы Ташкыяндан кийин Фрунзе атында мектеп болгондо негизделген экен, Крайтан музейи деп. Анан ошол боюнча жадданбай калып, 2005 жылдан баштап кайра окуучулардан экспонаттарды чогултуп, ага чейин деле тарыхчы эжекелер иштеген экен, музейди карап, кирип чыгып карап. 2005 жылдан баштап окуучулардын салымы көп үйүндөгү буюмдарын ата-энесинен сурап келип, тарых музейине өткөргөн. Анан биздеги көзгө басар баалуу экспонатыбыз эле ушул дар сактоочу кумура. Буну эми мен болжолдуу эле Караханилердин ордуна же болбосо Кокон хандыгы мезгилинде даандык деп койгонмун. Бул ушу биздин Каргашкар районунун тургуну Абдрахманов Жыргалдын короосунан чыккан, дараткана салып атканда чукушкан экен, ошондон чыккан экен, түпкүрдө жаткан кумура эле. Анан сындыруга жакшы кайрылып мектепке өткөрүп берген Абдрахманов Жыргалдын үй бүлөсү. Анан бул жыгачтан жасалган кашыктар, чөмүчтөр, бул ороктор, бул баардык окуучулар мындай таштап алдык деп көтөрүп келишет, мындай ойношулар экен, буну кандай жасаган дешет. Анан биздин бул эмебизде Сайман ташка окшогон, Петровичке окшогон мындай таштарда жасалган бугунун сүрөтү бар. Ушундай таштарыбыз бар. Мына бозбой деп койсок ошол жакта. Анан мына кумураларыбыз, кумгандарыбыз, булар дагы кээ бир 3-4 жыл мурунку деп ойлойм мен. Булар да аябай баалуу. Мына көп бул согуш мезгилинде таандык, Ата Бекенин согуш мезгилинде таандык. Мына болсо буурсун, бул ага чейинки мезгилге да болсо керек. Анан мындай бир жаштайдагы буну да бир окуучу үйүнөн ата-энесинен сурап алып келген. Бул да өзүнчө башкача. Мен ойлойм бул өзгөндөгү жанагы Караханилердин ордуна таандык мунарабыз менен жашташ эле болсо керек. Бул такыр башкача чопологучу, бул такыр башкача. Булардын иштеринде бир ошо алып келген окуучунун аты жөнүн жазып койгонмун. 2005 жылдан бери тарыхый Крайтан музейибиз жанданып, ушинтип элдердеги болгон жакшыркай буюмдарын окуучулар алып келип тапшырып, бүтүп эле калды чамасы. Азыр үйлөрдө мындай баалуу буюмдар жок. Бул класста 8-Б класс окуйт. Кана жетекчиси өзүм Артыкова Гүлнара. Улуттук нартуулук канасы болуп жакында гана уюштурдук. Улуттук нартуулук улут
улут наркы каада салтта демекчи. Улуттук наркыбызды жоготпосок биз кыргыз ошол өзүбүздүн кыргыз атыбызды өчүрбөйбүз деп ойлойм. Улуттук нарктуулукту мурас кылып баладан балага калтырууга аракет жасашыбыз керек. Бул жоголбош керек. Ошондуктан мен аябай аракеттенип мына мурунку буюм терминдердин баарын таап ушул жерде коюнга аракет жасадым. Улуттук нарктуулук канасы дегеним бул улут болсо улутту сакташ үчүн дейт. Улутуңду сактайм десең ул тарбияла. Тегиңди сактайм десең ул тарбияла дейт. Ал эми улутуңду сактайм десең кыз тарбияла дейт. Ошон үчүн биз жаш муундарга ушу нарктуулук жөнүндө дайыма кеңири маалымат берип турсак, менимче балдарга түшүнүктүү болот, абдан сонун болот деген ойдомун. Мына ушулардын баардыгы кыргыз элинин кол өнөрчүлүгү болуп эсептелет. Ар бири чебер аялдын колунан чыгат деп ойлойм. Бүгін бізде Шамши Исмаилов атындағы орта мектепте оқу бөлім басшыларын семинары болып өтті. Бұл семинар өзіңіздер көріп тұрғандай PISA 2025 келешекке қарай білім деген темада өтті. Эми негізінен мұғалімдер, оқу бөлім басшылары тажрыйба алмашу деп ойлаймын да. Бізде болған тажрыйбаларды башқа мектептердегі өздерінің мектептеріне барып, ушундай бір бөлүшсө өздерінің тажрыйбаларын. Алардан тажрыйбалар болса біз алып, біздегі мектеп жамаатменен бөлүшүп, ушундай бір жакшы семинар болуп өттү. Негизинен ачык сабактар болду. Математика, химия, башталыш класстын эжекелери өтүп берди. Негизинен ачык сабактар абдан өзүнүн деңгээлинде, өзүнүн максатына жетти деп ойлойм. Андан кийин окуучулар математикалык сармерден өттүк. Математикалык сармерденибиз дагы өзүнүн максатына жетти деп ойлойм. Кудай буюрса ушул биздин максатыбыз окуучуларга сапаттуу билим берүү. Ушул келечекте биздин окуучуларыбыз билимдүү болсо деген максатыбыз бар. Бүгүн Шамши Исмаилов атындагы орто мектепте ушу PISA 2025 келечекке карай билим долбоорунун алкагында окуу бөлүм башчыларынын арасында чоң семинар болуп өттү. Семинарга ачык сааттар коюлду, андан сырткары класстан тышкаркы иштер коюлду. Буюрса ушул 2025 жылга карата окуучулардын билим сапаты көтөрүлөт деген ишеничтемин. Учурдан пайдаланып, мен ушу биздин педжамаатка, андан сырткары бизге колдоо көрсөткөн Москвадагы, Россия Федерациясындагы, Бишкектеги, Ош, Жалал-Абаддагы биздин мектептин бүтүрүүчүлөрү, ар түрдүү мамлекеттик кызматтарда иштеген инсандарга чын жүрөгүмдөн ыраазычылыгымды билдиремин. Мына ушул сиздер өзүңүздөр көрүп тургандай, ошол демөөрчүлөрдүн жардамы менен биз ушул залыбызды жасалгаладык. Буюрса бул зал деген жок дегенде бир 10-15 жылдын тегерегинде сакталат деген ишеничтемин. Мен ошол биздин инсандарга, ушул биздин мектепти бүтүрүп кеткен бүтүрүүчүлөргө, баардык ар түрдүү кызматта иштеген инсандарга мен дагы бир жолу чоң ыраазычылык билдирүү менен аларга ден соолук, иштерине ийгилик каалоо менен бирге үй бүлөлүк бакыт каалайм. Рахмат сиздерге, чоң ыраазычылык дагы бир жолу биздин мектептин атынан.